Рахмат. İlk söz soru verişin Kozуев Алишер Абибуллаевич'te. Рахмат. Урматтуу Доскул Жумагулович. Биринчиден ыраазычылык кечээки кылган чоң эрдиңиздер үчүн жамаатыңыздар менен чоң ыраазычылык. Анан эми сиз айтсаңыз, мен кечээ комитетте дагы суроо бердим эле сизге. Ушул күндө канча чакан кес менен келишим түздүңүздөр? Сатып алганга. Бүгүнкү күндө бир эле чакан кестер менен эмес, мына уже на стадии завершения деген чоңураак солнечный электростанциялар менен да тариф менен биз кол коюштук контракт. Жок, 1 киловатт саат болсо дагы сатып алдыңыздарбы чакан кестерден? Чакан кестерден эми бүгүн сатып ала алган жокпуз. Биздин өзүбүздүн чакан кестердин генерациясы менен пайдаланып атабыз. Жок, өзүбүздүн жеке чакан кестерден сатып алдыңыздарбы? Эми биз выработка болсо сатып алабыз. Выработка болсо. Бүгүнкү күндө андай факта жок. Точно жок, Бирин серин случайлар болушу мүмкүн. Мисалы Сокулук ГЭС же дагы бир жерде болуп калышы мүмкүн. Единичный случай, ал мизер да, жок деп койсок болот. Эми ушул мизерный сумма деп туруп көңүл бурбай атасыздар да, урматтуу министр. Сиз бир аз көңүл бурсаңыз, кечээ күнү комитетте дагы айттыңыз эле, эч кандай жок депчи. Бул жерде менде сиз азыркы күндө жалпы депутаттарды ошондой эле коомчулукту алдап атасыз да, жалган сүйлөп атасыз. Себеби дегенде келишим турат. Келишимдин негизинде сиздер чакан кестердин могул жерде Саталит 2005 деген ишкана менен келишим түзүп, алардан сатып алып атасыздар. Сиздер импортко 3 сом 63 тыйындан алып атасыздар. Ал кишилерден 2022 жылга чейин 1 сом 93 тыйындан алып келдиңиздер. 2022 жылы 1 январдан баштап 2 сом 52 тыйындан алып атасыздар. Эмне себептен ушундай жолго барып атасыздар сиздер? Биринчисинен Алишер Абибуллаевич 3 сом 60 тыйындан импорт алган жокпуз. Биринчисинен. Бул калп маалымат эмес. Экинчисинен мен сизге айтып кеттим, бул мизер дедим. Мисалы компаниялар көп, контракт түзүлгөндөр көп. Мисалы ар бир распред компаниялар 4 распред компания, мисалы өкмөттүн көзөмөлүндө 4 распред компания. Ондогон ишкана менен контракт түзүшү мүмкүн. Анын баардыгын маалыматын сактап жүрө албайбыз. Ошон үчүн мен сизге айттым, жалпы мизер дедим. Мизер дедим. Жок деген жокмун, мизер дедим. Согласно установленных контрактных норм биз выкуп кылып атабыз аларды. Бул жерде мизер эмес, Ош Электро сиздин кол алдыңызда иштеген Ош Электронун жетекчиси менен контракты турат. Азыркы күндө просрочкада жүрөсүздөр сиздер. Ошону дагы бир суроо, сиздер импортко предоплата бересиздерби? Биз по факту төлөйбүз. По факту төлөйсүздөр, Ооба. Бул чакан кестин хозяиндары айтып атат, ишкерлер. Эгерде биз импортко алганда эле бизге дагы төлөй турган болсо, ошол суммадан арзан суммага бергенге даярбыз дейт. Биз менен бизге көңүл бурбай атат деп арызданып атышат. Сиздер ошого жакшыраак көңүл буруп койсоңуздар. Себеби эмне кызыкчылык өзүбүздө турган чакан кестерде 10 секунд. Эмне кызыкчылык сиздер өзүбүздүн чакан кестерден албай сырттан импорттогонго. Ошону кеңирээк түшүндүрүп берип койсоңуз. Чакан кестерибиздин көлөмү мизер. Биз сырттан миллиард деген киловатт сааттарды биздеги бүгүнкү күндө Токтогул ГЭСтеги баягы мощность жетишпеген мощностьтөрдү суудун көлөмдүгүнүн аздыгына байланыштуу миллиард киловаттарды алып келип атабыз. Миллиардта бүгүнкү күнү ал компаниялар чыгара албайт. Найман ГЭС же болбосо ошо тиги Кадамжай районундагы ГЭС анчалык көлөмдө объем электроэнергия чыгара албайт. Берип коюңуздар. Урматтуу министр, эми чакан кес деп көңүл бурбай, ушуга окшогон ар бир чакан кестерден жыйналат да бардык нерсечи. Алар айтышып атат, бизге бир аз шарт түзүп бере турган болсо, импортко алган суммадан дагы арзаныраак бергенге даярбыз депчи. Себеби эми президентибиздин дагы саясатын колдоп, ар бир сөзүндө айтып кетип атат, чакан кестерди көбөйтөлү деп. Сиздер дагы ошого поддержкага чыгып, чакан кестерди жакшыраак колдоп койсоңуздар,
биринчи кезекте өзүбүздүн ички инвесторлор алар. Ошого көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Эми аз деп көңүл буруп койбой, аз-аздан болсо дагы көбөйөт да бардыгы. Тамчыдан көл жаралат дейт. Рахмат. Көңүл бурулат. Доскул Жумагулович, эске аласыз да. Кийинки сөз суроо берүүчү Турсунбаев Азизбек Атакозовичте. Жок экен.